потолокторун көрүңүздөр. Бул азыр капитальный ремонтко муктаж нерсе да. Талас облусунун Талас райондук бейтапканасына дарыланганы 13 айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылышат. Салынганына 80 жылдан ашкан бейтапкананын эскилиги жеткен. Райондун эң көгөйлүү, башка райондорго караганда эң көгөйлүү Талас областындагы ушул больницадагы 1937-жылдан бери да ушул убакка чейин кармап келатабыз, сырдап актап. Больницанын акыбалы өтө эле оор. Биз деген булар бөлөк жатыш керек, биз бөлөк жатыш керек болчубуз. Биз азыр баарыбыз общий эле жатып атабыз. Да эжелерге рахмат, кимибизди ар кандай кылып бири-бирибизге жугуштурбай, нормально кылып дарыланып атат. Больница болсо өзүңүздөр көрүп тургандай эски, эч кандай условия жок, даже суу да жок. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев ооруканадан тышкары Чат базар айылында бүтпөй калган спорт залынын абалына көңүл бурду. Эл аралык гранттын эсебинен курулуп баштаган имаратка мамлекеттин жардамы керек. 1 миллион 800 миң сомдук каражат менен спорт залдын долбоору башталып, курулуш иштери башталган. Ар кандай себептер менен ушул адистен келген каражаттар толук кандуу иш жүзүнө ашпай, спорт зал бүгүнкү күндө толук бүтпөй турат да акыбалы. Спорт залды капиталдык курулуш менен курулуш керек. Салым менен. Жөн эле Steam Grant, Арис менен кура албайсыңар. Азыр бул спорт зал 1 миллион сом менен бүтпөйт. Жок дегенде 5 миллион менен бүтөт ал спорт залдар. Ошон үчүн бул жерде айыл өкмөт арыз жазып, Минфин райфин отдел менен Минфинге заявка бериш керек. Андан соң жергиликтүү активисттер депутаттын көңүлүн Карагой айылындагы бала бакчага бурушту. Совет доору урагандан кийин 70 орундук бала бакча жаштардын көңүл ачуу жайына айланган. Бир бурчун спорт аянт катары колдонушса, экинчи бурчуна бильярд ойношот экен. Эми бала бакырасын ойлогон эл бакчаны жандандырып, оңдоо аракетин көрө баштады. Арис 15 миң долларын софинансирование болсо, биздин өздүк салымдар менен болгондо ремонтунда мына 714 квадрат метрине где-то 200 миң тегереге акчабыз жетпейт экен да, бактыргычы дагычы бизге. 100 миң сом силер топто, 100 миң сом мен берейин. Жакшы да. Бирок бир условие коем да. Бир условие коем. Силердин 100 миң сомун көрмөйүнчө мен бербейм акчаны. Мен эң негизги максатым жөнөкөй адам байыш керек. Жөнөкөй адам бай болуш керек. Жөнөкөй адамда мүмкүнчүлүк көп болуш керек. Жөнөкөй адамда жаңы үй бүлө болду. Ошо үй бүлөдө бала төрөлсө, ошо үй бүлөдө ошо баласын чоңойтуп, ошо баласы билимдүү кылып, ошо баласы Америкага окутканга, жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Мына ошого мен аракет кылып атам. Мындан тышкары трактор жетишсиздик маселеси козголуп, буга чейин жаз мезгилинде ачылган МТСти кеңейтип, кара суу айылын гана эмес, бүттөндөй Талас районунун дыйкандарына тейлөө көрсөтүүлөрү убадаланды.